Мен Россия Федерациясында сот жана тергөө отурумунда кыргыз, өзбек жана казак тилдеринде соттолгон же болбосо айыпталып аткан жарандардын кыргыз жараны болсо кыргыз тилинен орус тилине, орус тилинен кыргыз тилине которуп берген котормочу болуп иштейм. Тил билгендин баары эле котормочу боло алабы? Ошол жерден темир арматура таап, аялды кара куш мээсине уруп, өлтүрүп, өлүктү сортогон да. Россиянын соттору мигранттар үчүн канчалык адилеттүү? Котормочу болуп иштегениме негизи 20 жылдын жүзү болду. Ыйлаткан соттук процесс кайсы болду эле? Кош бойлуу кыздар да келет да, милиция, ишенесизби? Кош бойлуу кыздар келет. СИЗОго түшкөндө боюнда болуп калган. Ичин монтип колунда кишем менен келет. Же болбосо жаңы эле төрөп, баласын СИЗОдо башка бирөөгө каратып коюп туруп, көкүрөгүнөн сүт агып аткан кыздар да келет да. Азыр баңгизат анан ар кандай кылмыштарда азыр подстава деп калышпадыбы? Бул канчалык жөнүндө? Тергөө убакта мага котормочу туура эмес которуп берип койду. Кол кое бер, эч нерсе болбойт. Сен чыгарып ийет дегенде мен билбей түшүнбөй кол коюпмун. А мени камап салды деп айтат да. Ошон үчүн мен дайым котормочуларга айтам: эч качан тергөөчү кол койдуруп берип коерчу мына айыпталуучуга десе, көнбөгүлө. Россияда айрым кызматтар акысыз, бирок ага акча төлөгөн кыргыздар да бар депчи. Алар боюнча да айтып кетпейсизби? Мен ар бир сотто көзүмөн жаш чыкпаган менин жүрөгүмө кадимкидей кан аралаш агат. Кадимкидей айрыкча кыздарды. Кыргызстандын Россиядагы элчилигине кайрылган учурлар болду эле. Анан жыйынтык кандай болду? Салам урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан мен Эсбек Кудайбердиев. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын өзгөчө коногу бар. Бул коногубуз Россия Федерациясында кыргыз, казак, өзбек жарандарынын соттук иштеринде котормочу болуп иштеген эжегебиз Салтанат Митиева эжегебиз. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатчылык, саламатсыздарбы Мелис Кудайбердиевдин подкаст берүүсүнүн көрөрмандары. Салтанат эже, Кыргызстанга кош келиңиз. Негизи көп келип турасызбы? Негизи бир жылда бир гана жолу келемин. Бул жолу көбүрөөк жүрүп калдым. Бир жылда бир жолу келип, бир ай гана турчумун. Көрүүчүлөрүбүзгө бир аз түшүнүктүү болуш үчүн өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, кайсыл жакта төрөлдүңүз, анан билимиңиз кандай? Мен Салтанат Митиева Ош областынын Кара Суу районунун Жылкелди айылында төрөлгөнмүн. Өзүм Кара Суу шаарында чоңойдум. Заводская көчөдө билимим жогорку. Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз тил жана адабият факультетинин ага кошумча юридикалык билимим бар. Россия Федерациясында котормочулук менен алектенесиз. Көрүүчүлөрүбүзгө бир аз түшүнүктүү болуш үчүн ошол соттук процессти жана андагы сиздин кызматыңызды түшүндүрсөңүз. Мен Россия Федерациясында сот жана тергөө отурумунда кыргыз, өзбек жана казак тилдеринде соттолгон же болбосо айыпталып аткан жарандардын кыргыз жараны болсо кыргыз тилинен орус тилине, орус тилинен кыргыз тилине которуп берген котормочу болуп иштеймин. Канча жылдан бери иштеп атасыз? Котормочу болуп. Котормочу болуп иштегениме негизи 20 жылдын жүзү болду. 20 жыл болуп калды. Эң алгач баштаганда котормочулук менен баштабадыңыз да. Москвага кантип барып калдыңыз? Эң алгачкы жылы 2005 жылы 26 январда барганмын. Бул число эч качан менин эсимден кетпейт. Так, числосуна чейин? Числосунан бери эсимден кетпейт. Себеби биз ошол мезгил аябай миграциянын агымы аябай күчөп турган мезгил болчу. Мени таластык Шакен деген эже алып кеткен Москвага. Барып поезддан түшкөндө эле ал эжелер бекер үйдө жашайт экен, университетте иштеп, ошол жатаканасында жашайт экен. Бизди квартирага алып барган. Квартирада ошо Каракулжалык байкенин квартирасында турганбыз. Кийин ошол жерде мен 2 ай иши жок жүрдүм. 2 ай иши жок жүрүп, улам эле кафе ресторандарга жок деди, идиш жууйун, пол жууйун десем, бири да алган эмес да. Эмнегедир иштем жолум болгон эмес. 2 ай таптакыр иши жок болуп, анан 2 айдан кийин бир квартирада чогуу жашаган Аида деген эже айтып калды: Салтанат, Перекресток деген магазинде уборка кыздарды алат экен, барып көрбөйсүңбү деди. Анан барсам, ал жерде тилекке каршы ошол убакта клининговый компания. Ошол убакта эле Россияда бар эле Чистый свет деген клининговый компания менен келесиң, биз түз ала албайбыз, ошол клининговый компаниянын менеджеринин номерин берем деп, ошол менеджердин номерин мага берген. Менде мына уюлдук телефонум да жок болчу, кагазга жазып алып, чыгып, сүйүнүп кетип атканмын. Сем магазинден эле жанында бир орус аялдын колунда пакеттер жыртылып калыптыр. Ал убакта пакеттер бекер берчү. Чуркап кирдим Перекресттен, 1-2 пакет алдым дагы, баягы аялдын мандарин, алмалары чачылып турган пакетке салып эле, мен сизге жардам берип коеюнчу, кайсыл жерге чейин десем, аял болсо жок, мына машинам ушул жерде эле турат, өзүм алып барам делди. Жок, мен сизге жардам берейин деп. Ошо 3 минуттан ичинде, 2-3 минуттан ичинде аялдын машинасына барганга чейин Кыргызстандан келгеним экеними, кыргыз экенимди, 2 айдан бери иши жок жүргөнүмдү
баарын төкпөй чачпай айтып салыпмын. Ошондо уруксай алды да, кел мен сага жардам берейин жумуштан. Менин телефон номеримди жазып алчы десе, менде уюлдук телефон жок десем, аябай таң калган. Уюлдук телефонуң жокпу деп, жок десем, анда бир дарек берем, ошол дарекке барасың эртеге, ошол жерден сени айтып коем, жумушка алат деди. Баягы бир кагазга дарек жазып берген да. Ошол даректи жоготуп албайын деп колума бекем квартирага чейин кармап келдим. Кайра ошол даректи карайм да, мен эртең жумушка киремби деп. 2 айдан бери жумушсуз отурганмын. Анан эртеси күнү ошол аял айткан дарекке барып, эң биринчи жолу уборкадан баштадым. Уборкадан баштадыңыз. Анан котормочулук ишке кантип келип калдыңыз? Мен ошол аял жөнөткөн дарекке бардым. Барганда эле таң камал барып алыпмын. Ишенесиңби элес, мен жада калса, ошол убакта жол кирем да жок болчу. Мен Новослободска деген метродон Парк культура деген метрого барганга чейин метрого жол кирем жок болчу. Квартирадан бир баладан 10 рубль карызга сурап, жол кире ошондо 7 рубль болчу. Мен сага сөзсүз кечинде берем. Каяктан алып берем да, оюма келбептир. Ошону алып бардым дагы. Барган ишкананын эшигин ачып көрсөм, жабык экен. Анан бизге айтчы да Москва жан келгенде эле, эгерде сени полиция кармап калса, мен сени полуңду жууп берейин дей кал дейт эле да. Дал эле ошол эшикти ачып көрсөм жабык экен. Бир аздан кийин эшикти ачып эле бир полицейский чыгып калып атпайбы, чё стоишь деп. Коркуп кетип эле, давайте я вас полы помою десем, нет, чё стоишь деп калды. Андан кийин кагазды көрсөтүп, мен мына дарекке келдим эле, ушул адамга келдим десем, март болчу, бирок Москвада ал убакта кар аябай көп эле. Кир болуптур, ушуп каласың деп, ошол жака киргизди. Коридордо отурам. Саат 8-8:30 уже адамдар иштен келе баштады. Улам келсе эле тура калып туруп ийилип, здравствуйте, здравствуйте деп учурашам. Как будто мен ошолорго ийилип учурашпасам, мен жумушка албай кое тургандай болуп эле. Анан ошол жерде акырында бир киши келди, эң кечки ошол киши келди. Анан сизге келиптир деп эле охранник айтканда, да мен билем деп туруп, мен 3-кабатка алып чыгып кетти. 3-кабатка алып чыгып кеткенде мен ал кишиге айтты, сен аялым, менин аялым болот ал, сени айтты, бирок менде пол жуугуч бар, ал фирма аркылуу келген, клининг аркылуу, мен сени өзүм кошумча кылып алайын, эртең мен 9-да келесиң, 4-тө кетесиң, мен сага 12 000 рубль төлөп берем деди. Ошол убакта квартирадагылар 9 000 рубль алчу. Доллардын курсу бир 24 болсо керек. 12 000 дегенде мен ишенбей, канча десем 12 000, точно 12 000 бересизби, алдабайсызбы деп коем дагы. Тартынбайт экенмин, анан жок 12 000 берем деп. Анан башта ошол жерде пол жууп жүрдүм. Пол жууп жүргөндөн кийин ошол Парк культура метрого жакын, Фрунзенский метрого көчүп барып алдым, жакын болсун, жол кирем кетпесин деп. Анан бир күндө ишке барып атканда эле бир караңгы жерден эле адамдар чыгат да, аялдар. Анан барып алып айтып атам, көрсалар ресторандын аркы эшиги экен. Бул жерде эмне кыласыңар? Күндө эле ушул жактан чыгасыңар го десем, биз ушул жакта уборкада иштейбиз, идиш жууйбуз деди. Түнкү сменде иштейбиз. Түнкү смен канчадан канчага чейин десем, кечки 9-дан эртеңки 9-га чейин. Мен да силер менен иштесем болобу дедим, себеби кошумча акча табышым керек. Мен да иштесем болобу десем, алар айтты, болот. Бизге как раз адам керек болчу. Анда мен силерге иштейм дедим дагы. Эртең менен ишенсең ресторанда идиш жууйм, 9-да чыгам дагы ресторан менен мен иштеп аткан ишкана жакын чуркап уборкага барам. Ал жакта иштейм, саат 4-тө иштен чыгып туруп, квартирага барып 2 саат эс алам, кайра ресторанга келем. Бирок түнү иштеп, күнү иштеп аябай адам кыйналып калат экен. Аны байкаган шефим, мени ишке алган адам, байкап калыптыр. Бир күнү Салтанат кирчи кабинетке деди. Кирсем эле, сага эмне болду дейт. Эчтеке болгон жоксуң, акыркы убакта аябай кыйналып жүрөсүң, эмне болду сага деле? Мен айттым, ушундай эртең мен бул жерди жыйнап атам, кече түнү барып ресторанда идиш жууп атам десем, сага ден соолук керек эмеспи? Кыйналасың го деле. Мага ден соолук керек эмес, мага акча керек дептим да. Мен иштегени келгемин атайы. Менин максаттарым бар десем, мен сага башка иш таап берем деди. Кошумча иштегиң келсе, мен сага башка иш таап берем деди. Кандай иш десем, котормочулук. Ал кандай десем, сен сотторго барасың, полицияга жөнөтөмүн. Ошол жерден кыргыз тилин билесиң, да кайсы тилдерди билесиң? Өзбек тили билем, казак тили билем, которосуң деди. Мен болсо, ошондой да жумуш бар, башына түшүнгөн эмесмин, эмне кылып котором десем, сотко барасың, сот эмне деген, прокурор эмне деген, адвокат эмне деген, баарын айыпталуучуга которолосуң, айыпталуучунун сөзүн аларга которуп бересиң десе, менин колуман келбейт деген, мен мындай ишти кыла албаймын. Мен өмүрүмдө сотту көргөн эмесмин, сотко кирген эмесмин, колуман келбейт десем, жок, мен сага ишенем, барасың деген. Жок десем да, жок, сага ишенем, мен сенен котормочуну көрүп атам деп туруп алган да. Ал киши өзү прокурор болчу, анан кийин мейли деп биринчи жолу Тушинский райондук сотко өзбек балдарын сотуна барган 162 бирине боюнча, тоноо боюнча каракчылык менен барганда сот кирип, өзүн тааныштырып, ал жерге катышкан адамдарды тааныштырып, анан кийин сот отурумунун кандай болот экенин айтып
берет экен. Аны мен өмүрүмдө сот көргөн эмесмин да. Анын баарын угуп мен которбой отура бердим. Анан котор дешет, которуп коем. Бир мезгилде соттолуучуга суроо берип атат. Суроо берип атса, судьянын сөзүн мен соттолуучуга, айыпталуучуга которушум керек. А мен болсо эки өзбек бала экен, силерди ата энеңер эмне максат менен Москвага жөнөттү, бул кылганыңар туура эмес, аларды урушуп берипмин да. Сот ошондо сотту токтотуп койгон да. Переводчик котормочу которо албайт. Котормочунун өзүнө котормочу керек экен. Биз сага которуп бер деп атабыз, биз сага балдарды уруш деп аткан жокпуз деп айткан да. Ошол сөз эч эсимден кетпейт. Ошондо Тушинский соттон парк культурага чейин ыйлап келгенмин. Аябай намыстанганмын. Эми мени ишенип жөнөтсө, судья мени эмес, мен үчүн сотту башка күнгө жылдырды деп. Ишенип аябай ыйлап келип эле өзүмдүн ошо ишке жөнөткөн адамга айттым. Мен колуман келбейт экен. Мен судья урушту, ушундай болду деп айтып берсем, жок, сенин колуңан келет. Биринчи күнү эле ким үйрөнүп кетиптир? Сен колуңан келет, мен сага ишенемин. Эртең дагы барасың, бүрсү күнү дагы барасың. Ошентип такшаласың деп ошол адам дем берип, ошол адамдын деми менен мен котормочу болуп иштеп калганмын. Официалдуу түрдө ишке киргенден кийин эң биринчи сотто отурум кандай болду эле? Официалдуу түрдө ишке киргенде эң биринчи сот отуруму бул 2006 жылдардагы эң эсимде калган эң чоң сот бул өзүм эле жердештерим полиция кызматкерлерин зордуктап койгон экен да. 131 берене менен. Ал убакта 108 детиле, кийин мыйзам өзгөрүп 131 болуп калды. Ошол 131 берене менен ошолордун сотунда болгонмун. Өзүбүздүн эми кыргыз улусундагы балдар 7 баланын сотунда. Ал ошол эң биринчи мындай официалдуу түрдө айлык алып иштеген сот ошол болгон. Эң оор кылмыш эсиңизде барбы? Кайсыл болду эле? Эсимде бар. Эң оор кылмыштын жылы дагы эсимде бар, 2007 жылы. Эми мен улутун айтпай эле коеюн. Кыргыз, өзбек, казак 3 тилде котормочу болгондон кийин бир байкенин Перекресток, ошолда Перекресток магазинде жүк ташуучу экен. Эми Москвада көп да Перекресток магазиндер, жүк ташуучу экен. Анан саат 7-ден 7-ге чейин иштейт экен. 7-де иши бүткөндөн кийин ошол жерде кассада отурган осетин аял, кыргыз эмес, өзбек эмес, осетин аялды мен сизди үйүңүзгө чейин жеткирип коеюн дейт. Ал аялдын деле эчтеке оюнда жок эми, бир жерде иштешет магазинде, макул дейт. Ал аял айтат, бирок мен саат 12ге чейин иштейм десе, мен сени күтүп турам деп. 7-ден 12ге чейин магазин алдында ошол киши күтүп турган аялды. Күтүп туруп жөн отурбай, пиво ичип, күчкө толуп, аялга айта турган сөздөр даярдап отурган. Кийин аял 12-де чыккандан кийин аялды үйүнө жеткизип кетип атып, үйүнө 500 метр калган жерде зордуктамакчы болот. Аял каршылык көрсөткөндө ошол жерден темир арматура таап, аялды кара куш мээсине уруп, өлтүрүп, өлүктү зордуктаган да. Эң оор сот ошол болгон. Өлүк адамды турупту зордуктаган, мындайча айтканда. Эми ошонун соттук иши болду да. Соттук иши болду. Анан сиздер катыштыңыздар. Ал негизи адам менен көрүштүңүз. Мындай нормалдуу эле адам бекен? Албетте. Ал турупту зордуктагандан кийин аны баары ойлойт да, бул психикалык оор окшойт деп сөз түрдө текшерүүдөн өткөрөт. Баары жакшы экен, психикалык да оор эмес экен. Эгерде психикалык оор болсо, сөз түрдө больницага жөнөтөт. Жок, ал кишини абакка эле жөнөттү. Акыл эси жайында. Ушундай экен. Сот залында сиздин котормочу кыргыз аял экениңизди көргөн айыпталуучулар кандай реакция кылышат? Кыргыз экенимди көргөн айыпталуучуларбы аябай сонун реакция кылат. Анысы мен дагы билбейм, башка котормочуларды билбейм. Мен өзүм сөз түрдө айыпталуучулар менен сүйлөшкөнгө аракет кылам. Биринчи эле сот залга эле алып келет да, колуна кишенди салып, конвойлор кирип, аларды алып келгенде эле конвойдон уруксат сурайм. Мен айыпталуучу экөө сүйлөшүп алайлычы, бири-бирибизди түшүнөт бекенбиз деп. Себеби сот сурайт да, силер сүйлөштүңөрбү бекем, түшүнө бекенсиңер деп. Конвойлор ооба сүйлөшүп ал деп уруксат бергенде эле мен кыргызмын, кандай сөзүң бар? Ата энең менен байланышып атасыңбы? Туугандарың менен байланышып атасыңбы? Болбосо байланыш телефонун бер, айтып коем, эмне деп айтып коеюн деп сөз алардын алабалын сураганда эле эже кыргызсызбы деп эле өздөрүндө да мындай ишеним пайда болуп калат. Көбүнчөсү мисалы эсиңизде калган, анан жүрөктү мындай ыйлаткан соттук процесс кайсы болду эле? Эсимде калган, жүрөктү ыйлаткан процесс, дагы бир жолу айтам, мен кыргыз эле тилим эмес, 3 тилдемин, эми улутун айтпаймын. Эсимде калып жүрөгүмдү ооруткан 18 жашар кыздын кош бойлуу болуп төрөгөнү болгон. 18 жашар кыз кош бойлуу болуп төрөп, ата энеси менен бир эле турган. Төрөгөндөн кийин баягы баладан өлтүрмөкчү болгон баласынчы.
үйдө туройт өзү, кендигин дагы өзү кетирсет, ошол 18 жашар кыз. Анан жаш баласын өлтүрмөкчү болуп, муунтуп өлтүрүп, анан дагы өлбөй калгандыр деп, отвертка менин эки көзүн оюп алган. Жаңы төрөлгөн баланын эки көзүн оюп алган. Ушул менин жүрөгүмдө калган эң оор кылмыш ушул кылмыш болду да. Сот залында, соттук процессте котормочунун орду канчалык? Билген адамга котормочунун орду өтө бийик. Билген адамга, эгерде өзүнүн ишин билген котормочу болсо, айыпталуучуга же соттолуучуга жакшы эле жардам берет. Бирок бизде көбүнчө котормочулар менен, баягы соттолгон балдар менен эле сүйлөшүп калам да. Мисалы үчүн, тергөөгө барган котормочу сотко келбей калышы мүмкүн. Себеби тергөөчү өзү чакырат котормочуну. А сотко келген котормочу тергөөгө барбай калышы мүмкүн. Көбүнчө сотко барганда балдар айтат: "Эже, тергөө убакта мага котормочу туура эмес которуп берип койду. Кол кое бер, эч нерсе болбойт. Сен чыгарып ет" дегенде мен билбей түшүнбөй кол коюпмун. А мени камап салды деп айтат да. Ошон үчүн мен дайым котормочуларга айтам: эч качан тергөөчү кол койдуруп берип коеберчи мына айыпталуучуга десе, көнбөгүлө. Сөзсүз түрдө бирме бир сөзмө сөз эмне үчүн айыпталып атканын айтып туруп, анан айыпталуучу мен макулмун десе, анан кийин кол койдургула. Кол коюп коебер, эчтеке болбойт, чыгып кетесиң деп көптөгөн балдардын тагдыры талкаланып калат да. Котормочудан деле көп нерсе таасир этет. Котормочунун, ооба, котормочу таасир этет. Баардыгы эле тил билгендин баары эле котормочу боло алабы? Ооба, экзамен тапшырып, лицензия алып же доверенность алып ишенип калат, котормочу болсо болот. Ал жерде сөз дипломдун кереги жок. Тил билгенден сырткары соттук процессте ошол котормочу кандай мындай жөнөмдөргө, көндүмдөргө ээ болуш керек? Тил Компетенттүү болуш билгенден керек. тышкары эң биринчи котормочуда адамгерчилик болуш керек. Көптөгөн котормочуларды мен көрөм да, эми мындай билем. Адвокат менен чогуу иштешет. Мисалы үчүн тергөөдө бир айыпталуучуну кармадыбы, котормочуну чакырат, бул жактан адвокатты чакырат. Адвокат биринчи котормочу менен сүйлөшкөнгө аракет кылат. Сен сүйлөшүп көрчү мунул менен, мен монча акчага бүтүрүп берем иштерин дейт. Ал адвокат кандай иштейт? Сот ортодугунда ошол адвокат хотя бы жок дегенде бир ходатайство кылганбы, адвокаттын кандай иштегенин көргөнбү, аны билбейт дагы. Мен сага 30% акча берем десе, сүйүнүп кетип, айыпталуучунун туугандары, мисалы үчүн, баласы же кызы же тууганы кармалганда, алар бардык нерсеге макул болуп калат да. Сиздин балаңыз, мисалы үчүн, баңгизат менен кармалды, азыр балаңызга 20 жыл срок берет. Мунул адвокатты алыңыз, ушул адвокат укмуш иштейт, ушул адвокатка 300 000 бере каласыз, 20 жылды 10 жылга түшүрүп берет десе, ошого да ишенишет да. Ошого да ишенишет. Кайра түшүндүрбөйт. Сиздин балаңыз азыр баңгизат менен кармалып калды. Мамлекеттик адвокат ала бериңиз. Баары бир деле срок берет. Эч качан кредит алып, карыз алып, кыйналып бирөөгө акча бербеңиз. Андан көрөк мамлекет адвокат эле иштейт дебейт. Жок, ошол адвокаттан кандайдыр бир процент алыш үчүн бардык жалганга барышат да. Эң биринчи адамгерчиликти унутпаса. Анан кийин туура которуп берсе, туура эмес которулганда да, мисалы үчүн мен өзүм 5 баланын сотунда болгонмун, тергөөдө болгон эмесмин, сотунда болгонмун. Ошол жерде кыргыз тилинде, орус тилинде жазылып турат. Жабырлануучуну машинага жөн эле салып кетти. Жабырлануучу өз калоосу менен машинага отуруп кетти деп. А кыргыз тилинде жабырлануучунун колу бутун кайрып машинага туртуп кетти деп эки башка которулуп турат да. Ошол боюнча Азербайжан адвокат бар экен, ал түшүнүп калыптыр, эми кыргызча түшүнүп калыптыр да, анан кийин судьяга ходатайство алганда экөө эки башка которулуп турат мына бул жерде. Анан судья мени чакырып калды, сот болчу эле, сот мезгилинде. Окучу деди. Мен айттым, ооба дедим. Орусчасында оңой турат дедим. Жөн эле машина салып кетти. Кыргызстандан колу бутун кайрып салып кетти деп атат. Ошол нерсеге балдар каршы болуп атат. Балдар кыргызчасын окуп, биз колу бутун кайрыган эмеспиз деп ушуну айтып атышат. Десем, анан сот дагы кайра тергөөгө жөнөткөн да. Эми туура которуп бериш керек. Мисалы азыр баңгизат, анан ар кандай кылмыштарда азыр подстава деп калышпадыбы? Бул канчалык жөндүү? Мелис, подстава деген сөзгө ишенип болбойт. Эмне үчүн подстава болот? Мисалы үчүн Россия Федерациясында 1000ден ашык адам иштеп атат. А эмне үчүн? Эми именно баңгизат боюнча айтайын. Баңгизат боюнча эмне үчүн баягы ат энелер айтат да, менин баламы же менин кызым подстава кылып койду дегенде мен айтам, чөтөгүнө салып коюп беже дейм. Жок дейт. Анан десем, иштеген экен, анан подстава эмес, бул билимсиздиктин, түшүнбөстүктүн айынан келип чыгат да. Москвага келишет, келген эле жеңил оокатка кызыгышат, телеграмдан иш издешет. Ал жерде жазылып турат, бир сверткасы кичинекей бир 1 граммдык таңгакты 500дөн 1200 сомго чейин апарып бересиң деп турат. Ал 10 таңгак апарсам бир күндө 12 000 рубль табам дешет да.
анан жеңил акчага кызыгышат. Жеңил акчага кызып оор кылмыш экенин билишпейт. Жеңил акча кызат, анан булар наркотика деп айтпайт көбүнчө. Мефедрон десе баш оор дары деп ойлошот. Синтетический зат десе, жөнөкөй эле бир синтетикалык бирдеке экен деп ойлошот да. Анан буларга иш берүүчүлөр булардын көзүнө көрүнбөйт, кураторлор. Булардын көзүнө көрүнбөй буларды алдайт. Эгерде сени полицейский кармап калса, штраф бересиң дейт. Болгону 20 000 берип койсун дейт. Алар эмне 20 000 бир күндө эле таап коем да, бир күндө ишим экен эчтеке болбойт деп туруп, анан ошол иш менен кармалгандан кийин булар сөзсүз түрдө баңгизат менен кармалганбы же кайсы кылмыш менен кармалса деле биринчи телефон алынып туруп бокска салынып телефон текшерилет. Телефон текшергенде кайсыл адреске алып барды? Куратордун голосовойлору болот ал жерде. Куратор жөнөткөн адрестер. Алар алып барган жерден сүрөткө тартып туруп кураторуна жөнөтөт. Бул осознанно өз калоосу менен иштегендер болот. Ал эми постава деп эми мен эмнени айта алам постава деп? 131 беренени айта алам. Бул кыз зордуктоо. Кыз зордуктоонун 95% постава эмес, бул деле мындай өзүнүн напсисин тыя албай калуу деп түшүндүрөйүн. 95% биздин кыргыз жарандарды айтайын, башка эмес. 95% жарандардын жабырлануучусу өзүбүздүн кыргыз кыздарда. Кыргыз кыздар болгондо эле мисалы үчүн 35 жаштагы келин менен 20 жашта бала болушу да мүмкүн. Алар өз калоосу менен мейманканага барат. Москвада эмне көп? Суточный гостиница көп. Гостиницага барат, өз калоосу менен. Эч ким аларды сүйрөп алып барбайт. Анан кийин бала мен кетип атам, же үйлөнөт элем, же башка жака кетет элем десе эле, мен ушул баланы коркутуп коеюн, менден кетпесин деп туруп арыз жазат. Коркутуп коеюн деген нерсе жок Россияда. Арыз жаздыңбы, болду, кылмыш иш козголду, ал баланы каалайт. Чыныгы зордукталган кыз сот отурумда мен көрүп эле жүрбөймүнбү? Зордукталган күндү эстеп айтып бере албайт, кантип зордукталганынча. Берки жөн эле зордуктап өз калоосу менен баргандар биз гостиницага бардык эле. Мен ойлогон эмесмин, мейманканага барганда мени зордуктайт деп ойлогон эмесмин деп. Мен мейманканага барып не Кыргызстан тууну алмаштырды деп тууну талкуулаган барабы, же гимнди өзгөртөт экен жакында деп гимнди талкуулаган барабы? Мейманкана дегенде адам ойлонуш керек да. Мен деле айтам, мейманкана дегенде ойлонбойсуңарбы? Сен колу бутуңан сүйрөп алып кетип атса, көчөдөгүлөргө кыйкыр, токтотуп калып калдырат сени. Өз калоолору менен барат. Ошо 131ден эми аны деле постава эмес, өзүнүн напсисин тыя албай ошол кылмышка кириптер болуп калып атышат. Россиянын соттору мигранттар үчүн канчалык адилеттүү? Сиз эми көрүп жүрөсүз, катышып жүрөсүз? Россиянын соттору адилеттүү. Адилеттүү. Мен эч качан Россиянын сотторунда адилетсиздикти көргөн эмесмин. Россиянын сотунда сен мигрантсыңбы, сен өзүнүн жаранысыңбы, карабайт, адилеттүү болот. Мисалы үчүн сот залына келгенде эле соттолуучулар бул сөздү менден өздөрү деле тастыктаса керек. Сурайт судья, эч ким сага коркунуч жаратпадыбы деп. Анан кийин мен ушул адилеттүүлүк боюнча бир сотто айтып берейин. Бир бала өзүнүн эжесин башка улуттун балдары зордуктамакчы болгондо өзүнүн эжесине болушуп ошо башка улуттун баласын катуу уруп койгон. 111 берене 3-бөлүм коюлган. Соттун алдында ошол бала экөөсү сүйлөшкөндө айткан да, эже жок дегенде бир 4-5 жыл берсе жакшы болот эле. Мен өзүмдүн эжем коргодум го дегенде жакшылыктан үмүтүңдү үзбөй туруп буюрса жакшы болот деп айтканмын да. Ошондо сот башталды, акыркы сот күнү болчу. Сот башталды. Прокурор туруп айтты да, эгерде менин эжемди дагы башка бирөө зордуктамакчы болгондо мен да ушул баланын ордунда болмокмун деп, ал баланын 111 статьяны переквалификация кылып, өзүн өзү коргоо статьяга алмаштырып, баланы сот залынан чыгарган. Бул деген адилеттүүлүк. Ал баланын мамлекеттик эле адвокаты болгон, эч кандай акчага адвокат алган эмес. Ошондуктан бул мигранттардын кылмышына карап эле соттор адилеттүүлүк кылат. Эми Россиянын мыйзамы канчалык катуу? Россиянын мыйзамына караганда Кыргызстандын мыйзамы катуу экен. Бирок Россияда мыйзам иштейт. Эмне үчүн айтайын? Мисалы, бир байке чоң эле 65ке чыгып калган азыр. Лифтте түшүп келе айтып, 10 жашар кыз менен кошо түшүп калат да. Анан айтат, менин 5 неберем бар. Сен жашың канча десе, мен жашым 10 дейт. Мен да бир неберем сен менен тең деп, баягы 10 жашар кыздын башын отуп сылап эркелетип коет. Эркелетип койгондон кийин ал кыз коркуп кетип чуркап барып апасына айтат. Лифтте бир дяденька мен башымды сылады деп. Апасы полицейскийге чалып коет. Ошол киши баягы апасы чуркап чыгып эле полицияга чалам дегенде киши да коркуп кетип подъездден качып чыгат. 13 жыл срок алды. Башын сылап койгон үчүн 13 жыл срок алды. Ошондой эле мен мына жакында окуп калдым, Кыргызстанда башка улуттагылар автобуста бирөөнү жаш кызга тийишкен, жок гана депортация болду. Демек, Россияда мыйзам иштейт.
катаалдык боюнча көп срок Кыргызстан берет. Мисалы үчүн кыз зордуктоого 3 жылдан 6 жылга чейин бере турган болсо Россияда максимальный, Кыргызстанда 5 жылдан 8 жылга чейин экен. Катаалдык боюнча мыйзамда срок көп боюнча Кыргызстан, мыйзам иштөө боюнча Россияда мыйзам иштейт. Соттук процессте биздин кыргыз жарандары үчүн, соттолуучулар үчүн Кыргызстандын Россиядагы элчилигине кайрылган учурлар болду эле, анан жыйынтык кандай болду? Мен элчилик жөнүндө эч нерсе айткым келбейт. Себеби ким элчиликке кайрылганын дагы билбейм. Эгерде жеке өзүм болсо, мен элчиликке кайрылганга менде эч кандай проблема, маселе болгон эмес, элчиликке кайрылган эмесмин. Миграцияга кеткен балдардын, кыздардын ата энелери жөнүндө эмне айтат элеңиз? Миграцияга кеткен балдар, кыздардын ата энелери жөнүндө эң биринчиден мен балдарыңарды мектептин бүтүн эле бели каты электе Россияга кетирип койбогула, билим бергиле деп айтмакмын. Бирок ошол билим алуу үчүн дагы биздин Кыргыз мамлекетиндеги мына депутаттар мыйзамды өзгөртүп, бир аз да болсо контрактты азайтыш керек. Мисалы үчүн жалгыз бой мугалим болуп калышы мүмкүн, жалгыз бой эне медсестра болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ата энеси болсо деле контрактка төлөй албай көптөгөн балдарын Россияга кетирип атат да. Биринчи билим алсын, анан кийин эч качан баласын башка бирөө менен салыштырбасын. Мен көптөгөн сотто отуруп калсам эле балдар менен сүйлөшүп калам да, эмне үчүн ушул кылмышка барып калдың десем, эже үйдөгүлөр менен сүйлөшкөндө дайыма апам же атам айтып берчү, кошунанын баласын карачы, машина алды, кошунанын баласын карачы, акча таап атат, сенчи сен колуңан эчтеке келбей атат дегенде, мен дагы ошо кошунанын баласындай болуп эртерээк акча табайын, эртерээк байыйын деп ошол жеңил акчага кызыгып алып, монтип темир тордун артында отурам деп балдар айтып калат да. Ошон үчүн эч качан балдарды бирөөгө салыштырышың керек жок. Омат бүгүн болбосо эртең, эртең болсо бүрсүң сөз силердин да балаңарга келет. Соттолгондон кийин камалып кеткендер боюнча сурайлы. Абактагыларга барып турасызбы? Кабар алып турасызбы? Мен Россия Федерациясынын 90% абактарын көрүп келген адаммын. Кандай көрүп келгенмин? Мен 2009-жылдан бери Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосуна 98-жылы 6-мартта конвенцияда кол коюлган. Соттолгон жаран өз мекенинде калган мөөнөтүн өтөсө болот деп. Россия Федерациясына соттолгон болсо, ал Кыргызстанга которулуп, Кыргызстанда калган мөөнөтүн өтөсө болот. Мен 2009-жылдан бери Кыргызстанга котором соттолгон жарандарды. Анан өзүм кээ бир сотторго, жерлерге котормочу керек болуп калат. Бекер эле барып туруп, бекер эле котормочу болуп берем деп, ар бир абакка барган сайын, мисалы үчүн бүгүн кечинде учуп кеттимби, сот 2-де, эртең мен бошмун. Бош отурбайм дагы абакка барып туруп, ошол жердеги балдардан же кыздарга начальникке арыз жазып, кыска жолугуш алып, 1-2 саат болсо дагы ал абалын сурап билип чыгамын. Кылмышты жазалоодон дагы болтурбоо маанилүү да. Мына ушул таризде эмне жумуштарды аткарса жакшы болот? Мисалы, мигранттардын кылмыштуулугун азайтуу максатында. Көбүнчө бул боюнча элге жеткирүү керек. Элге жеткирүү керек. Жеңил акчага эч качан кызыкпагыла. Россия Федерациясына барганда силерди бирөө жумушка алса, сөзсүз түрдө ошол адам менен бетме бет жолуккула, эмгек келишимин алгыла. Эч качан Telegram же социалдык тармактар аркылуу сени башкарып көзгө көрүнбөгөн адамдардан эч качан иштебегиле. Ошону менен бирге эле, мисалы үчүн баардык эле жерде интернет тарта бербейт. Интернет тарса дагы көптөгөн ата энелер кечке телефондогу отурбайт. Жок дегенде ошол улуттук мамлекеттик телерадио компания аркылуу мигранттын ыйы жана ийгилиги деген берүү берсе, бир айда бир жолу аябай кызык кылып берсе. Себеби Россияда бутуна турган жаштар да аябай көп. Жапжаш эле 20-25 жаштагы кыздар бир канча салондорду ачып, кафе ресторандарда иштетип, магазиндерде иштеткен кыздар бар. Ошолорду көрүп туруп, мен деле ушул жеткен ийгиликке жетсем болот экен мээнет кылып иштеп деп туруп, алардын ийгилигинен өзүнө керектүү нерсени алсын. Ыйы деп туруп, бир эле туура эмес кадам кылсам, темир тордун артына түшүп кала турбаймынбы деп туруп, мигранттын ыйы деген жерине таптакыр жолобош керек да, ушул нерсеге жолобошум керек деп туруп, ал жерден да өзүнө керектүү нерсени алуу керек. Ушундай берүү берсе жакшы болот эле. Мисалы, азыр Кыргызстанда жүрөсүз да, анан Кыргызстандан сырткары барып ошол Россия Федерациясына жумушуңузду улантасызбы? Анан алдыдагы пландарыңыз боюнча айтып берсеңиз. Кудайым буйруса сөзсүз түрдө жумушумду улантам. Себеби мен ал жакта көбүнчө соттолуучуларга керек экенмин. Мен азыр мына Кыргызстанда 5 айдан бери ансын окуумда бүтүп аткам, экинчи билимимде. Ошо бир аз жүрүп калдым. Мага кечке телефон чалышат. Сиз бизди таштап койдуңуз, бизди унутуп калдыңыз, келбей атасыз деп. Анан барып эле кайра эле эми мурда юридика толук билим ала элек болчумун. Балким бир гана соттолгондор менен гана чектелип калбастан, эми баягы административный да болуп атат. Мисалы үчүн документтер таза болсо деле реестрге түшүп калып атат.
балким административный да иштерди кылып калышы мүмкүн, как юрист катары толук кандуу иштеп калышы мүмкүн. Котормочулукту көпчүлүк эми көрүүчүлөр балким бизнес деп ойлошу мүмкүн да. Котормочу болуп байып кетсе болобу? Котормочулукту бул мээнет кылган, мисалы үчүн Россия Федерациясы котормочулукка жакшы айлык төлөйт. Жакшы айлык төлөйт. Эми байып кетиши мүмкүн эмес, бирок керектүү нерсени алышың мүмкүн. Мисалы, Москванын өзүндөгү түз сен сот менен иштеше турган болсоң, саатына 700 рубль төлөп берет. Эң жок дегенде минимальный 2 сааттыкын төлөп берет. Булар котормочулардын эмгегин аябай баалайт. Кээде 8 сааттыкын да төлөп берген убакыт болот. А эгерде областка бара турган болсоң, 1,5 миң рубльден андан чыкканда сен жол акыңды да төлөп берет. Просто котормочулук кесипти сен сүйүп, чын дилиң менен иштесең, байып кетишиң мүмкүн. Себеби сени ошончолук соттор көп чакырат. Убагында барсаң, туура которуп берсең, ишиңе так болсоң, сени соттор өздөрү чакырат. Кээ бир соттор сурайт, сот болуп атканда, сотту кийинки сотко жылдыра турган болсо, котормочу, сен ушул күнү ушул саатта башка сотуң жок беле деп сураган соттор дагы болот. Котормочулар туура эмес которуп, өздөрү абак артында отуруп калгандар да барбы? Котормочулардын туура эмес которуп абак артында отурганын көргөн эмесмин, бирок котормочу болуп иштеп туруп, мен адвокатмын деп алдап абак артында отурган бирөөнү билемин. Ошол бир бала өзү котормочу болчу, бирок баягы кыргыздарга мен өзүм адвокатмын деп тааныштырат экен. Аны биз мисалы үчүн телефон аркылуу баягы айыпталуучу бала кармалганда эле Кыргызстанда атама же апама чалып коюңуз дейт, чалганда мен адвокат болом деп туруп, ошолордон алдап акча алып, анан 159 берене мен отуруп калганын уктум. Алдамчылык боюнча. Эми ар бир соттук процесс, ар бир кыргыз жараны негизи эле мигранттар тагдыры бизди мындай түйшөлтпөй койбойт. Анан сиз дагы ошол сот процессин көргөндөн кийин эмоцияңызды кантип кармайсыз? Мисалы, ыйлай тургандагы соттук процесстер бар да, ушундай болду эле? Мен ар бир сотто көзүмөн жаш чыкпаган менин жүрөгүмө кадимкидей кан аралаш агат. Кадимкидей айрыкча кыздарды мындай карасаң, кош бойлуу кыздар да келет да, милис, ишенесизби? Кош бойлуу кыздар келет. СИЗОго түшкөндө боюнда болуп калган, ичин монтип колунда кишем менен келет. Же болбосо жаңы эле төрөп, баласын СИЗОдо башка бирөөгө каратып коюп туруп, көкүрөгүнөн сүт агып аткан кыздар да келет да. Аларды көргөндө көзүмөн жаш чыкса, анда алар да кош менен ыйлайт. Анан биротоло сынып калышы мүмкүн. Мен көзүмөн жаш бир да чыгарбайм, бирок жүрөгүмөн кан тамат, айтам: "Сиңдим, айнекти карачы" десем, айнекти кара, бул эмнени айтат экен деп коет. Эшик кандайсың, жарык дейт. Сени сотко алып келетканда кандай эле дейм, билем, аларды таңга малып 4,5-5 алып келет экенин билем да. Ар бир сотко таштап өтүп кетет да, кандай элесем, караңгы эле дейт. Көрдүңбү, ошо караңгы түндүн артында ушундай жарык күндөр бар. Сен дагы Кудайга бир жериң жабып калган экен, ушул сыноону сага берди. Сыноодо сынбагын, жакшы башын өйдө көтөрүп сыноону жеңгин. Кандай кыйынчылык болсо, артыңда биз эжелериң турабыз. Кандай кыйынчылык болсо, бизге кайрыла бер десең, анан кыздарда сүйүнүп, көз жашын арчып, мындай күлүп кеткен кыздарды көрөм да. Эми абактагы мөөнөтү бүттү, сот залынан чыкты дегендей, анан алар менен дагы кабарлашып, мындай сүйлөшүп турасызбы, консультация берип, кеңеш берип дегендей? Абактан чыккан кыздар менен консультация эмес, эже сиңди катары катташып турам, балдар менен ага эже ини катары катташып турамын. Албетте бардыгы менен почти 95% менен катташып турамын. Үйлөнсө тоюна чакырат, турмушка чыкса тоюна чакырат. Жок дегенде чалып, эже кандай, ден соолугуңуз кандай, бизден кандай жардам керек деп турушат. Алардын просто мен эмнеси сүйүнтөт? Ушул мезгилге чейин абактан чыккан балдар кайра абакка түшпөгөнү сүйүнтөт. Өз жолун таап кеткени сүйүнтөт. Кыздар турмушка чыгып бала болуп калганы сүйүнтөт. Бул мени аябай сүйүндүрөт. Сиз эфир сыртында да айтып калбадыңызбы? Мисалы, Россияда айрым кызматтар акысыз, бирок ага акча төлөгөн кыргыздар да бар депчи. Алар боюнча да айтып кетпейсизби? Мисалы, которгондо акча төлөгөндөр бар дедиңиз. Кээ бир котормочулар айыпталуучунун эле ошол эле же соттолуп аткандын ата-энесине мен котормочу болуп бердим балаңызга, мага монча акча төлөйсүз дейт экен. Эч кандай акча төлөөнүн кереги жок. Себеби мамлекет котормочуга төлөйт өз айлыкты. Ошол эле мамлекеттик адвокаттар деле. Мен мамлекеттик адвокатмын, бирок мага жок дегенде 50 миң төлөйсүң деген адвокаттар да уктум да. Эч кандай төлөнбөйт. Сот өкүм чыгарып атканда, мисалы үчүн эми соттон зависит этип процессуальный издержки деп коет. Процессуалдык төлөмдөр болсо, сот өкүмгө жазат, монча төлөйсүн деп, ошону гана төлөйт. Адвокат айтса же котормочу айтса, аларга төлөштүн кереги жок. Негизинен котормочуга дагы, мамлекеттик адвокатка дагы Россия Федерациясы аябай жакшы төлөп берет. Жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анан бизди көрүп аткан мекендештер балким
мигранттар болушу мүмкүн. Ошолорго эмне деп айтат элеңиз, каалоо тилегиңиз сизден болсун. Негизи мен мигрант деген сөздү жаман көрөм. Урматтуу менин мекендештерим, менин жердештерим, агаларым, инилерим, эжелерим, сиңдилерим, силер алыста жүрөсүңөр. Мен да 20 жылдан бери миграцияда жүргөнмүн. Миграциянын аны канчалык оор экенин түшүнөмүн. Тем более азыркы убактарда реестр деген бале чыккан. Кудайым буюрса бул күндөр да өтөт. Бардык каалоо тилектериңиздер кабыл болсун. Эң башкысы оорубаңыздар, аман эсен Кыргызстанга келиңиздер. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Кудайым силерди бөөдө кырсыктан этият кылсын. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат милиция.